Ажатканадан чыкканда айтылуучу дуа. Айша радиаллаху анха айтат: Кана набийю саллаллаху алейхи ва саллям иза хараджа минал халаи кал гуфранак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ажатканадан чыккан кезде гуфранак деп айтат эле. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, ажатканадан чыкканда айтылуучу гуфранак деген дуанын мааниси Аллахтын кечиримин тилеймин дегенди түшүндүрөт. Ажатканадан чыкканда Аллахтын кечиримин тилөө шариятта мустахаб иштерден. Экинчи, пайгамбардын ар бир кылган иш-аракетин, сөзүн жана буйруктарын бүт баарысын майда маселелерге чейин калтырбай риваят кылып айтып кеткени сахабалардын пайгамбарыбызга болгон сүйүүсүнүн күчтүү болгондугунан кабар берет. Ошондой эле сахабалар жана пайгамбардын аялдары билген илимдерин бүт баарын башкаларга жеткирүүгө жан талашып аракет кылгандыгы алардын динге бекем болгондугун далилдейт. Пайгамбарыбыздын аялдары жана пайгамбардын сахабалары сүннөттү жеткирүүдө өтө чоң эмгектерди кылышкан. Аллах таала алардан ыраазы болсун. Үчүнчү, күнөөлөрүбүз үчүн кечирим суроого жалгыз Аллах гана татыктуу. Ошондуктан Аллахтан гана кечирим сурайбыз. Аллах таала тообуларды кабыл кылуучу. Төртүнчү, дүйнөдө эч бир дин ислам дининдей баардык нерсенин өзүнө камтыган эмес жана баардык иштин өкүмүн аткарылыш жолдорун ислам дининчелик ачык баяндаган эмес. Бир гана ислам дини адам жашоосуна туш болуучу баардык иш-аракеттердин өкүмүн айткан жана кандайдыр бир көйгөй пайда боло турган болсо, ага кандай чечимдерди кылуу зарыл экендигин үйрөткөн. Дүйнөдө туура жашоонун үлгүсүн башка жактан издештин эч кажети жок. Эң туура жана идеалдуу жашоо үлгүсүн ислам дининен гана тапса болот. Анткени ислам дини Аллах өкүм кылган дин. Кимде ким Аллахтын өкүм буйруктарына моюнсунуп жашаса, анда ал адам эки дүйнөдө тең бактылуулукка жетет. Чындыгында бактылуулук ислам дининде. Аллах таала баарыбызды туура жашоого жана акыйкат динди бекем карманууга жардам берсин. Шариятта көргөзүлгөн адептерге амал кылууга ийгилик берсин. Сахабалар жана табииндер динди жайылтууга болгон күчтөрүн жумшап, жан талашып аракет кылышкан. Биз дагы ошол сахаба табииндердей болуп динге кызмат кылууну Аллахым насип кылсын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.